Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтуубуз. Бүгүн биз үй бүлө турмушу жөнүндөгү берүүбүздү улантабыз. Биздин үй бүлө туурасындагы ой жүгүртүүлөрүбүз сиздерге жактыго деген үмүттөбүз. Мүмкүн сиз үй бүлө турмушундагы кызыктуу тажрыйбаңыз менен ой бөлүшүүнү кааларсыз. Анда бизге кат жазыңыздар же телефон чалыңыздар. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ыйык тутуш үчүн ишемби күндү унутпа деген сөздөрдөн башталган Кудайдын 4-чү осуяты жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне үчүн Кудай эсиңде болсун деп айткан? Бул осуят адамзат үчүн кандай мааниге ээ болгон? Мына ушул жөнүндө биздин рухий ой жүгүртүүбүз. Биз менен болуңуздар. Кечиңер көңүлдүү болсун. Биз өз турмушубузда жубайыбызга ушунчалык көнүп калгандыктан ага өзүнөн өзү болгон бир нерсеге карагандай карайбыз. Биз анын жакшы жактарын байкабай калабыз да, көбүнчө биздин кыжырыбызга тийген анын жаман жактарын, жетишпеген жактарын көрүп калабыз. Ал эми үй бүлөнүн ынтымактуу болушу үчүн бирин бири баалоо кандай маанилүү? Жубайын мактап, өзүнүн ыраазычылыгын билдирүү, ага суктануу, ушулардын баары маанилүү. Кудай Таала берген адамдын ортосундагы мамиленин алтын эрежесин эстеп көрөлүчү. Силерге адамдар кандай мамиле жасашын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле жасагыла. Биз дагы өз кезегибизде бизди баалап, сыйлоону каалайбыз. Ал эми биз ушундай кылабызбы? Канткенде кадырга жеткен адам болууга болот. Ушул суроо боюнча бир нече жоболорду карап көрөлү. А дегенде силерге өзүңөрдүн жубайыңарды изилдеп билүүдөн башташ керек. Жубайды изилдеп билүү өмүр өткөнчө жүрүш керек. Жубайыңар эмнени жакшы көрөрүн, эмнени жаман көрөрүн байкагыла. Анын күчтүү жактарын, алсыз жактарын, көңүлүн жана адаттарын үйрөнгүлө. Аны эмне кубанттарын, эмне капаланттарын билгиле. Жубайыңарды байкоону билиш керек. Өзүңөрдүн байкагычтыгыңарды жогорулаткыла. Мына ошондо силер жубайыңардын жаңы көз караштарын, жаңы сапаттарын көрө аласыңар. Жок дегенде кезде жубайыңар кызыккан ишке көңүлүңөрдү салып койгула. Байыңардын сөзүн уккула. Бул бири-бириңерди жакшыраак билүүнүн жолу. Кызыкканыңарды көрсөтүп, жубайыңарга жооп берүүгө кызык жана жагымдуу болгон суроолорду бергиле. Эгер силер жубайыңарды бааласаңар жана аны сүйсөңөр, анда муну унчукпай ичке катып калбагыла. Муну айтууну кийинкиге калтырбагыла. Жакшы сөздөрдү айтканга кеч болуп калбасын. Ушул жөнүндө атын атагысы келбеген бирөө мындай деп кудулданган. Эгер сен эркектин кылган жумушун чын көңүлүң менен байкасаң, эгер ал сага жакса, же сен аны сүйсөң, анда бул жөнүндө дароо эле айткын. Өзүңдүн сезимдериңди ал өлгөнчө айтпастан күтүп жүрө бербегин. Ыраазычылыгыңарды сөз менен билдиргиле. Силердин жубайыңар ал жөнүндө эмне деп ойлооруңарды билүүгө абдан муктаж. Нурбек аялын түшүнбөгөндүгүн айтып арызданат. Мен анын каалоосунун баарын канагаттандырам. Биздин үйүбүз бар, түстүү телевизорубуз, нан бышырчу печкабыз жана башка нерселерибиз бар. Мен ичпейм, жүрбөйм, аялымды урбайм, балдарга тийбейм, бирок ал өзүн бактысызмын деп айтат. Эмне үчүн экендигин түшүнбөйм. Бирок Нурбек аялы анын бир нече назик, жылуу сөздөрү үчүн үйүн, телевизорун жана башка оокат кечесин алмаштырууга даяр экендигин түшүнбөйт. Күнүгө мактап тургула. Күнүгө бүлөңөрдөгү ар бирөөнүн мактарга татырлык сапаттарын айтып белгилөөнү өзүңөргө эреже кылып алгыла. Күнүгө жубайыңардын наркын, кылган ишин жылуу сөз менен белгилеп кетүү көптөгөн проблемаларды чечүүнүн эң сонун ыкмасы болуп эсептелет.
бүгүнтөн баштап ыраазычылыгыңарды көрсөтө баштагыла. Мактоо жүрүш турушту өзгөртүүгө чоң таасирин тийгизет. Жубайыңардын силерге жакпаган иштери үчүн жемелебей, кайра силерге жаккан иши үчүн мактагыла. Бир аял күйөөсү аны кадырлабаганын айтат. Бирок ал күйөөсүн сындаган жок. Ал аял ага бир аз көңүл койгондугу үчүн күйөөсүн мактоого ылайыктуу шартты чыдамдуулук менен күтүп жүрдү. Жакын арада эле күйөөсү ал 4 жолу суранган китепти алып келип калды. Ыраазычылык сөздөрүн угуу күйөөсүнө өтө жагымдуу болду. Мындай учур дагы бир нече жолу кайталанды. Акырындап отуруп күйөөсүнүн аялына камкордук көрүүгө каалоосу пайда болду. Силердин күйөөңөр да дал ушундай жооп берерине ишенип койгула. Таштандыны чыгар деп какшап отургандын ордуна колдору кандай күчтүү экендигин эскерткиле. Көйнөгүнүн топчусу кайрадан үзүлүп калганын айтып кыжалдабай, аялыңардын колунан баары келерин айтып мактагыла. Биз айыктыра турган же жараланта турган касиетке ээбиз. Биз адамдын күчүнө күч, демине дем кошобуз же таптакыр ойронун чыгарабыз. Анын баары сөздүн таасири менен болот. Өз жубайыбызды өзүнө эң маанилүү, кызыктуу, шайыр адам сездирүү биздин колубузда. Адамдын демине дем кошуунун, күчүнө күч кошуунун, көңүлүн көкөлөтүп, жардам берүүнүн эң сонун ыкмасы бул мактоо, жакшылык, ыраазычылык жана сылыктык. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кудай адамды жаратып, аны Эден багына жайгаштырганда, ал ага жашоонун программасын берген жана ал программага эс алуу күнү да киргизилген. Тоораттан биз буларды окуйбуз жана Кудай 7-чи күнгө чейин өзү кылып жаткан иштеринин баардыгын бүтүрдү. Жана 7-чи күнү баардык иштерден эс алды. Жана Кудай 7-чи күндү ыйык тутуп, ага батасын берди. Тирилик 2-чи бап 2-3-чү ыр. Албетте, Кудай өзү эс алууга муктаж эмес. Анткени түбөлүктүү Кудай чарчабайт жана алдан тайбайт. Исайя пайгамбардын китеби 40-чы бап 28-чи ыр. Адамга анын жыргалчылыгы үчүн кызмат кыла турган жашоонун жолун атыш үчүн Кудай өзүнүн чыгармачылык ишин токтотту. Кудай дүйнөнү 6 күндө жараткандыгынын эстелиги катары 7-чи күнү түзүлгөндүгүн ыйык Куран күбөлөндүрөт. Чындыгында силердин Кудай Алла Таала ал асман менен жерди 6 күндө жаратып, андан кийин такка отурган. Ал күндү түн кылат да, артынан тынбай жүргөн күн чыгат. Айда, күн да, жымыңдаган жылдыздар да бир Аллага таандык. О, кайрет жаратылыш да, куулуш да, бийлик да, байлык да бир Алланын колунда. Ааламды алдуу кылып жаратканым, баарына энчи бөлгөн жашагандын. Ааламдын эгедери Аллага даңк. Куран 7-чи сүрө 2-чи аят. Ыйык жазуу Тоораттан биз адам 6-чы күнү күн батаарга жакын жаралгандыгын окуйбуз. Ошол кечте күн батканда адамдын жашоосундагы эң биринчи эс алуу күнү башталган. Бул жуманын 7-чи күнү, башкача айтканда ишемби күн. Ошентип бул күн
адам жердеги жашоого жумуштан бошотулган күнү, Кудай өзү жарык кылган күнү кирди. Адам жараткан менен мамиле түзүп жана эс алуунун жыргалын көрсүн деген максатта Кудай 7 күндү бөлүп койгон. Эгер адам атабыз жума сайын эс алууга муктаж болгон болсо, анда ушул шакалактаган 21 кылымда эс алууга биз кандай гана муктажбыз. Жараткандын колу менен жаңы гана жаралган адам күчкө толуп, жашоого жалындап, күйүп турган. Ошондой болсо дагы Кудай ар бир 7 күндө адам эс алыш керек деп пландаштырып койгон. Биз адамдын балдары бүгүн аябай чарчап турабыз. Көптөгөн адамдар чарчап чабылыккандыгын айтышат. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Анткени адам Кудайдын мыйзамына баш ийбей жатат. Анын кымбат белегине кыянаттык кылып жатат. Ал аз келгенсип көп адамдар жаман адат өнөкөттөргө берилип жатат. Ошондуктан адамзаттын тарыхынын биринчи нуру болгон адамга караганда албетте биз жума сайын эс алууга көбүрөөк муктажбыз. Тоораттан биз адам 930 жыл жашап узак өмүр сүргөнүн билебиз. Ал эми Тооратта айтылган эң узак жашаган адам Мафусал болгон. Ал 969 жыл өмүр сүргөн. Көп адамдар буларга ишенбей күмөн санашат. Бирок мындай узак жашоонун себеби эң эле жөнөкөй. Алар бүгүнкү күндө коркунуч туудурган ооруларды билишчү эмес. Алар таза жерде өскөн тамак азыктарын жешкен. Алар жашоого зарыл болгон элементтерге бай тамак азыктарын жешкен. Жана эң негизгиси, илгерки узак жашаган адамдар Кудайдын эркин аткарышчу. Алар Кудай белгилеген жума сайын эс алуу күнүн сакташчу. Эс алуу узак жашоодо өзгөчө орунду ээлейт. Алардын дин соолугу бүгүнкү күндөгү адамдардыкындай болуп, тамтыгы кетчү эмес. Кымбаттуу досум, өткөн берүүбүздө биз сиздер менен Кудайдын мыйзамы тууралуу ой бөлүшкөнбүз. Азыр анын 4-осуятын эске салалычы. Ыйык тутуш үчүн ишемби күндү унутпа. 6 күн иште өз иштериңди бүтүр. Ал эми 7 ишемби күндү Кудайга арна. Тоорат Чыгыш 20-бап 8-10 чыгыр. Бул таңгаларлыктай осуят. Анын эсинде болсун деген сөздөн башталганын карасаңыз. Эмне үчүн адам ушул осуятты унутуп калаарын Кудай билгендиктен болуп жүрбөсүн? Кудай өзү качан тоодогу Муса пайгамбарга берген лооктактагы от менен 4-осуятты жазганда эсиңде болсун деген сөздөн баштаган. Ошондой эле ыйык Курандагы ишемби күндү унутпоого чакырат. 2-сүрөнүн 60-62 аяттарынан окуйлу. Ошентип биз силер менен келишип, үстүңөргө тоо орноттук. Силерге күчүрөп, бергенибизди алып, андагыларды эсиңерге тутсаңар, балким Кудайдан коркуп жүрөсүңөр. Анан силер араң тынчыдыңар. Эгер Алланын ырайымы болбогондо жабыр тартмаксыңар. Силер ишембини бузгандарды билесиңер. Биз аларды жек көрүмчү желмогуз болуп калгыла дедик. Биз муну иштин алдында жана артында сактаныш үчүн эскерттик жана Кудайдан корккондорду насихаттадык. Эгер ушул айтылгандарды азыркы тил менен айтсак, ал төмөндөгүдөй болмок. Силердин араңардан кимдин Кудайга сыйынууга, анын мыйзамына баш ийүүгө, ал силерди жаратканына ишенүүгө акылы жетпесе, ошол желмогуз болуп калсын. Кандай гана эскертүү, Кудайдын өз эскертүүсү. Ошентип кымбаттуу досум, ишемби жөнүндөгү осуят. Бул Кудайдын планы болчу. Бул адамды чарчап чаалуудан алдын алуу үчүн, анын дүйнөнүн кымгууттугуна карбаластап калбашы үчүн жана өзүнүн табиятынын рухий жагын өздөштүрүүсүн унутпашы үчүн жасалган. Бул адамдын баардык жактан дине, акыл, эс жана рухий жактан өнүгүшүнө жардам бере турган эң сонун өздөштүрүлгөн программанын бөлүгү болчу. Кымбаттуу досум, азыркы биз ой бөлүшкөн темабыз абдан кеңири тема. 5 мүнөттүк убакта аны кеңири түшүнүүгө мүмкүн эмес. Эгерде силерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, анда бизге кат жазгыла. Биз катыңарга чын дилибиз менен жооп беребиз. Ал эми азыр болсо ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын үлгүлүү аңгемесин окуп көрөлү. Ыйса жерде элди окутуп 3 жыл, андагы ооруларды айыктырып жана Инжил
жакшы кабарды ыйык тутуу менен өзүнүн шакирттерин Кудай үчүн эмгектенүүгө даярдаган. Мисалы, ал мындай деп окуткан: мен чын жүзүм сабагымын. Менин атам болсо жүзүмчү. Жемиш бербей турган мендеги ар бутакты ал кесет. Жемиш бере турган ар бутакты көбүрөөк жемиш берүү үчүн тазалайт. Мен силерге насият тараткан сөзүм аркылуу силер эми тазалангансыңар. Менин ичимде болгула. Мен да силердин ичиңерде боломун. Бутак өзүнчө. Эгер сабагынын үстүндө болбосо, жемиш бере албагандай, ошондой силер да эгер менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Мен жүзүм сабагымын. Силер болсо бутактар. Ким менин ичимде болсо жана мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш бере турган. Анткени менсиз эчтемени кыла албайсыңар. Менин ичимде ким болбосо, бутактай тышка ыргытылынат жана куурайт. Ошондой бутактарды болсо жыйышат жана отко ыргытышат жана алар күйүп кетет. Эгер менин ичимде болсоңор жана менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, анда эмне кааласаңар сурагыла, анан силерге болот. Атам мени кандай сүйсө, мен да силерди сүйөм. Менин сүйүүмдө болгула. Эгерде менин буйруктарымды сактасаңар, менин сүйүүмдө болосуңар. Ошондой эле менин атамдын буйруктарын сактагам жана анын сүйүүсүндө болуп жатамын. Менин буйругум бул: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгер дүйнө силерди жек көрсө, билгиле, силерден ириде мени жек көргөн. Эгерде силер дүйнөдөн болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн жакшы көрөт эле. Эми силер дүйнөдөн эмессиңер, бирок дүйнөдөн мен силерди тандап алганмын. Ошон үчүн дүйнө силерди жек көрүп жатат. Эгер мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгер менин сөзүмдү сакташкан болсо, силердин сөзүңөрдү сакташат. Бирок мунун баарысын менин ысмым үчүн силерге кылышат. Себеби мени жибергенди таанышпайт. Эгер мен келбесем жана аларга айтпасам, анда алардын күнөөсү жок эле. Эми болсо өзүнүн күнөөлөрү үчүн алардын актанарлык чаралары жок. Ким мени жек көрсө, менин атамды да жек көрөт. Ыйсанын ушул ыйык сөздөрү Иоанндан болгон Инжилде жазылган. Dünya yüzü dan
тынчтыгыңда жашасын. Кандай жыргал теңирди дамтаган, кандай ырыс бакытанда жашаган. Тазим кылам теңир сага келемин, куткаруучум рахмат сага, рахмат ыйса теңирим. Куткаруучум рахмат сага, рахмат ыйса теңирим. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.